Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Буюрса мына Рамазан айы кирип келип калды. Мусулмандар үчүн сүйүнүч тартуулаган, мусулмандар үчүн бардык жакшылыктарды, берекени алып келе турган чоң ай келатат. Бул айда албетте ар бир мусулман ушул айды жакшылап тосуп алып, жана ушул айда сообу көбөйтүлүп, артыкчылык менен бериле турган ибадаттардын бардык түрүн аткаганга жакшылап аракет кылыш керек. Ошондуктан мусулман бир туугандарга насаат катары, өзүбүздү жана башкаларды эстетүү катары ушу кыскача Рамазанды кандай тосуп алабыз деген сабакты өтөлү деп чечтик. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Баарыбызга маалым болгондой, орозо кармоо ар бир мусулмандын милдети. Аллах субхана таала Куранда айткандай: "Фаман шахида минкум шахра фалиясум". Ким ушул айга күбө болсо, бул Рамазан айы жөнүндө айтып атат, анда орозо кармасын дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умардын хадисинде исламдын 5 түркүгүн айткан кезде Рамазан айында орозо кармоо деген. Демек, балагатка жеткен, акыл эси толгон ар бир эркек аял үчүн Рамазанда орозо кармоо милдет болуп саналат. Бир гана адам баласы ооруп кала турган болсо, убактылуу таштаганга уруксат. Эгерде айыкпаган ооруга кабылып болгон болсо, анда орозонун ордуна ар бир күнгө бирде мискинге тамак берип тоюндуруш керек. Жана ошондой эле мусафир адам сапарга чыгып кеткен болсо, сапар учунда орозону таштоого уруксат. Анан сапардан кайтып келгенден кийин орозосун улантып кармап берет. Жана ошондой эле Рамазан айы бүткөндөн кийин канча күн калтырган болсо, ошонун баарын өтөп берүү милдет. Демек, ар бир мусулмандын ошо орозо айында орозо кармап берүү, орозону тутуп берүү милдет экенин билдик. Муну эч бир мусулман четке какпайт. Балким бул ушул шариаттагы эң чоң ибадаттардын бири. Биз Аллах субхана таала ошо орозо айында ачкалык менен тамак ашты таштап, жана өзүбүз нафсибиз каалаган нерселерди, шахватыбызды таштап, Аллах субхана таалага ибадат кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Алла таала ким ошо орозону кармаган болсо, орозонун сыйлыгын өзү берет. Аллах субхана өзү айтып атат, ошо хадисте келгендей, орозонун сыйлыгын мен өзүм берем. Анткени ал өзүнүн ичкен тамагын, ичкен суусундугун жана шахватын, каалоосун мен үчүн таштады деп атат. Бул өтө чоң артыкчылык. Аллах субхана таала өзүм берем дегенден кийин мунун сообун Аллах субхана таала өзү берет. Жана аябай чоң сооптор иншалла ар бир мусулманга жетет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Аллах субхана таала орозо кармагандар үчүн бейиште атайын эшикти даярдаган, анда орозо кармагандар гана кирет. Бул жерде орозо кармагандар кимдер дегенде, фарз орозолорду толук кармап, жана кошумча нафил орозолорду көп кармагандар жөнүндө айтылып атат да. Демек, орозонун артыкчылыгы аябай чоң. Мунун дүйнөлүк дагы, руханий, диний дагы пайдалары өтө көп. Бирок биздин айта турган максатыбыз бул сабакта ушуну кандай пайдаланабыз, кантип тосуп алабыз. Антпесе орозонун артыкчылыктары, орозонун пайдалары өтө көп. Көптөгөн сабактарга муктаж. Ар бир адам ошо орозо келатканда сүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алыш керек. Мурунку салафы салихиндер, алдыңкы муундар Рамазан айын ушундай кубаныч менен күтүшчү экен да. Ибн Ражаб рахимахулла айткандай, өзүнүн Латаифул Маариф деген китебинде, мурунку салафтар Рамазан айын 6 ай бою күтүшчү экен да. Тозуп, сүйүнүп ушу бизге Рамазан айы жетсе экен деп. Анан Рамазан айы келгенден орозо кармагандан кийин кайра 6 ай бою Аллах субхана тааланы дуа кылып тилешчү экен да. Алла таала бизден ушуну кабыл кыл депчи. Анткени бул өтө чоң баягы ибадаттын убактысы болуп атпайбы Рамазан айы. Ошо дуалардын бири Яхья ибн Аби Касир деген чоң алым айткандай, дуалардын бири мындай деп дуа кылышкан да: "О Алла таала, бизге Рамазанды жеткир", же болбосо ар ким өз дуа кылса, "Мен Рамазанга жеткир, жана Рамазанды мага жеткир. Андан кийин Рамазанды менден кабыл кыл" деп ушундай дуа кылышкан да. Демек, мына алдыңкы муун, ушу биздикке үлгү боло турган салафы солихиндер Рамазан айы келатканда аябай сүйүнүп, кубаныч менен тосуп даярданышкан. Эмне себептен? Анткени бул деген ошо 12 айдан айырмаланып эң берекелүү ай да. Жакшылык ичинде камтылган жана береке ичинде камтылган чоң ай болуп саналат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Ахмад жана андан башка хадис булактарында келген хадисте өзүнүн сахабаларына кайрылып, мына силер үчүн берекелүү ай келатат. Ошол айда силерге орозо кармоо милдет кылынган. Жана ошол айда бейиштердин эшиги ачылат, тозоктордун эшиктери бекитилет, жана шайтандар
чынжырланат дейт да, мына байланат мындайча чоң шайтандар. Жана ушул айда дейт, 1000 айдан артык болгон бир түн бар дейт. Ким ошондон кур калган болсо, мына анык кур жала калган адам ошо дейт да. Көрүңүздөрбү, ошондуктан бул эмнени билдирип атат? Бул ар бир мусулман Рамазан айы үчүн мындай бекем катуу даярдыкты көрүүнү билдирип турат да. Мына ушул айда Куран түшүрүлгөн. Алла Таала Куранда айтканда шахру рамадан аллази унзила фихил Куран. Рамазан айында Куран түшкөн деп атат. Худал линнаси ва байинати минал худа вал фуркан. Ошо Куран эмне түшкөн? Худал линнас, адамдарды ошо туура жолго багышташ үчүн түшкөн. Жана ва байинати минал худа, жана ошол туура жолду, хидаятты баяндап, адал арамды ажыратып, бардык жакшы нерселерди баяндап түшүндүрүш үчүн түшкөн деп атат. Вал фуркан, жана чындык менен жалганды, ширк менен таухидти айырмалаш үчүн түшкөн. Демек мына биз ушул Куран айы түшкөн эң чоң берекелүү айда турабыз. Же болбосо ошо берекелүү айды тосконо турабыз. Ошондуктан ар бир мусулман буга жакшы даярдык көрүш керек. Колунан келишинче. Мына Аллах субхана таала буйруп, күн өткөн сайын Рамазан кышкы убакытка жылып келатат. Бул деген чоң мүмкүнчүлүк да. Ушундай мүмкүнчүлүктү адам баласы колунан чыгарбаш керек. Мына азыр жаздын башына туш келип атат бул жылы. Кийин дагы жыла баштайт. Азыр эми баягы дыйканчылык, же болбосо башка бир иштер мына катуу баштале элек убак. Ошондо адам баласы жакшылап ушул айды пайдаланып калыш керек. Эгерде ушул айдын жакшылыгынан ким кур кала турган болсо, ана даана кур жала калган адам ушул да. Өтө чоң өкүнүчкө дуушар болот. Бул Рамазан айына жеткени да бар, жетпегени да бар. Мына былтыркы Рамазан айында канча деген адамдар бар эле, азыр канчасы өтүп кетти. Рамазан айына азыр жетебизби, жетпейбизби Алла Таала билет. Андан кийин жеткен адам ошону аягына чыгарабы, чыгарбайбы аны эч ким билбейт. Качан өлүп каларыбызды эч ким билбейт. Ошондуктан биз ар бир кичине кенедей болгон кыпындай болгон жакшылыкка муктажбыз да. Бул Рамазан айы болсо, бул даана ушул сооп чогулта турган, жыйнай турган, мындайча айтканда чоң сезон да. Ибн Аббастан келген хадисте, Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө берешен адам болчу дейт да. Берешен адам. Кол ачык адам болгон. Рамазан айы келгенде андан да ашыкча берешенди болгон дейт. Көрүңүздөрбү? Берешендик аябай күчөгөн дейт. Пайгамбарыбызга ушул айда Жибрил алейхиссалам келип, Рамазан айында Куранды башынан аяк окутуп кайталап турган. Куранды окутуп турган да, канчалык түшкөн болсо. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо акыркы бул дүйнөнөн өтөр жылы келип 2 жолу кайталаткан. Мына ошондуктан биз мусулмандар үчүн ушул айда орозо кармап, намаз окуп, Куран окуунун артыкчылыгы аябай чоң да. Садака берип, жетимдерге, жакырларга, муктаждарга жардам берүү, мына ушундай чоң ибадаттар өтө маанилүү болуп саналат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким Рамазанды чын жүрөгү менен ишенип, жана сооп үмүт кылып кармаган болсо, күнөөсү кечирилет деп атат. Көрүңүздөр, орозо. Жана ошондой эле Рамазан айында ким ошону нафил намаздарды окуган болсо, кыям деп коет, кеч түндө намаздарды сооп үмүт кылып, чын жүрөгү менен ыйман келтирип окуган болсо, анын дагы күнөөлөрү кечирилет деп атат. Бул айда аябай чоң артыкчылык берилип атат да. Ошондуктан биз муну эң биринчи адам баласы жакшы ниет менен тосуш керек. Мындайча айтканда, ниети таза болуп, ушул Рамазан айын жакшы тосуп алайын, Аллах субхана тааланын ыраазылыгы үчүн кылайын деген жакшы ниет болуш керек. Мактаныч, эл көрсүн, эл уксун деген нерсе болбош керек. Ушу Алла Таала жагайын деген максат болуш керек. Бул айда жанагындай берилген мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланып, колунан келген бардык ибадаттарды аткарганга аракет кылыш керек. Бул айда Рамазан баарыбызга милдет болгондон кийин ошол ибадатыңды шариятта көрсөтүлгөндөй, шарият талап кылгандай аткарыш үчүн анын өкүмдөрүн, шарттарын, эрежелерин үйрөнүш керек, чоң милдет. Жөн эле орозо кармайт экен деп жөн эчтеке үйрөнмөй кармай берсең, балким адам баласы кемчиликтүү кармап алышы ыктымал, ката кармап алышы ыктымал, туура эмес кармап алышы ыктымал. Ошондуктан эң чоң ибадаттардын бири ошо Рамазанга байланыштуу өкүмдөрдү үйрөнүү да, илим талап кылуу. Ошону үйрөнүш керек. Мына азыр күндө 5-күн сайын эртең менен сабак кылып атпайсызбы? Ошондой сабактарды үйрөнүшүбүз керек. Андан башка сабактар да болуп атат. Биздин бир туугандар сабак берип атышат, ошолордон угуп, мындайча айтканда адам баласы өзү руханий даярданыш керек да. Рамазанды мен кантип кармап берем? Кантип Алла Таалага сыйынам?
Кой ушул Рамазаным туура болсун, толук болсун, кемчиликтүү болбосун, ката болуп калбасын деп ар ким күйүш керек да. Биз дүйнөбүзгө кандай күйгөн болсок, кылып аткан ишибиз үчүн, бизнесибиз үчүн, жашообуз үчүн кандай күйбөйбүз, жакшы жашайын, кыйналбайын, жашоомдо кылып аткан ишимде кемчилик кетирип алып, кыйналып калбайын деп аракетим бар көрүп атпайбызбы? Бул ошо Рамазанга ошондой аракет көрүшүбүз керек да. Өтө таң калыштуу кээ адамдар орозо кармашат, же ажылыкка барышат, же умурага барышат, бирок ошого барар алдында даярданып, ошонун өкүмдөрүн, эрежелерин, тартиптерин үйрөнүп алайын деп даярданбайт да. Кызык нерсе бул. Анан баласы даярданышы керек аны. Ошол шарият көрсөтүлгөндү аткарыш керек. Мунун артыкчылыгы аябай чоң. Анткени бул Рамазандагы орозо кармоо өзү парз болуп атпайбы? Буга тиешелүү андан башка ибадаттар бул нафил да. Нафил ибадаттар, кошумча ибадаттар. Ага ушунчалык чоң артыкчылык берилип атат. Элестетип көрүңүздөр. Биз азыр мына зикир кылсакпы, кошумча таравих намаздарын окуйбузбу, Куран окуйбузбу, бул өзүнчө чоң ибадаттар. Буларга ушунчалык көп сооп берилип атат. Эми Рамазандын өзүн элестетип көрүңүздөр. Парз болгон кандай деген сооп берилет да. Ошондуктан кээ бир адамдар баягы исламдагы парз нерселер билингенден кийин көбүнчө эле нафил ибадаттар жөнүндө артыкчылыктарды уга берип, парзга жакшы көңүл буруп алат. Андай эмес, адам баласы эң биринчи парз ибадатына жакшы көңүл буруш керек да. Бул Аллах субхана таалага эң жакыныта турган ибадат. Бухариде келген хадисте, хадис кудус айтып атпайбы? Алла таала мага пендем ошо парздан башка ибадат менен жакындай албайт деп атат. Эң жакындаган жакшы ибадаты бул парз деп атат. Андан кийин нафилди айткан да. Биз Кудай таалага парз менен жакындайбыз да. Намаздын бир эки рекет парзыңыз канча нафилден артыкчылыгы чоң да. Ошондой эле бир күндүк Рамазаныңыз канча деген нафилдерден чоң да. Ошондуктан ушул Рамазан айыбызды жакшы ниет менен кармап алалы, туура кармап алалы деп аракет кылып үйрөнүш керек. Окуш керек, жанталаш керек. Бул мойнубузда милдет болуп атат. Жашообузга кандай аракет кылган болсок, таң атканда туруп алыппы, түндө туруп алыппы, күндүн ысык суугуна карабай жанталашабыз го. Миле тиги ошол бир оокаттап, курсакты тойгузуш үчүн. Рамазанга, башка ибадаттарга андан да көп артыкчылык кылып убакытты бөлүшүбүз керек да. Ошондуктан бул мусулмандардын чоң кемчилиги да, бул Рамазанга даярданбагандык. Рамазанга сөзсүз түрдө ар бир адам даярданыш керек. Окуп билиш керек, кайра окуш керек. Өкүмдөрүн, мындайча айтканда, жөнөгөй негизги өкүмдөрүн ар бир мусулман билиш керек да. Эми майда чүйдөсүн билбей калса дагы основной баардык негизги ибадаттардын баары, негизги эрежелердин баарын билип үйрөнүш керек мына. Ниет туура болуп, мына ошондой кылып даярданышыбыз керек. Андан кийин мына бул айда тобо кылуучу ай. Аллах субхана таала көп тоболорду кылып, кемчиликтерибизди эстеп, ошондон таштап кылбай, Аллах субхана таалага жалымчар барып, алдыңкы убакыттарга жакшы ибадаттар менен өткөрөйүн деп даярданыш керек. Бул эми Рамазан айы тобо кылуучу ай десе эле, ушул айда эле тобо кылып, башканда тобо кылбаш керек деген маани эмес. Бул айда артыкчылык берилет да. Бул айда карасаңыздар көпчүлүк мусулмандар жакшылыкка умтулушат. Жанагы хадисте келгендей шайтандар байланат. Шайтандардын чоңдору да, марада деп коет ошолор. Анан бул мындайча айтканда шайтандардын жана таасири башка убакытка караганда азаят, начарлайт, адамдын нафсисине келе калбаса. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, ар бир адам тобо кылып жүргөн күнөөлөрүн таштап, ибадаттарга умтулуш керек. Сөзсүз түрдө. Мына ибадаттардын ошо эң чокусунда турган ошо ла иляха илlalloh Мухаммаду расулуллах келмесинен кийинки эле намаз да. Утугандарга айтып коет, намазды бул таштаган такыр туура эмес. Намазды сөзсүз түрдө башташ керек. Намазды кармабай орозо кармаган мындайча айтканда бул чоң уят нерсе да. Албетте Рамазан кармаган намазын Алла таала кабыл кылсын. Бирок бул өтө чоң уяттуу иш. Эгерде ким орозону намаз окубай туруп орозо кармаган. Чоң кемчиликтүү. Анан бул сөздөн адамдар түшүнүп алып, мен орозо кармабай эле коеюн деп түшүнбөш керек. Рамазанды да кармаш керек, ошол эле убакытта намазын да башта окуш керек. Бул Рамазан ошо адам баласына чоң мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ошол айда жок дегенде тобого келип, ушул айда Рамазанын айында намазды баштап калыш керек. Жана андан башка күнөө иштерди таштап, жакшы иштерге умтулганга аракет кылыш керек. Ушул айда мына нафил ибадаттардан көбөйтөлү. Намазда көп намаз окуйлу, түнкү намаздарды окуйлу. Бул айда башка күндөргө караганда соопчулук артыкчылыгы менен берилет. Намаздарды көп окуйлу. Азыр мына алхамдулилlah жумуш аз болуп аткан убакытта. Андан кийин мына баскан турган сайын зикирлерди кылалы, Алла таала истигфар келтирели, Алла тааланы мактайлы,
зикирдин кайсы түрү болбосун, субханаллах ва бихамдихи деп айтып, болсо субханаллах ва бихамдихи субханаллахил азим, ла хаула ва ла куввата илля билля, субханаллах вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллах, аллаху акбар. Ошо окшогон зикирлерди ал адамыбыз баскан турган сайын айтып, ошол нерселер бекем болуш керек. Анткени ар бир тасбих кылынган тасбих, ар бир айтылган зикир, жакшы сөз башка күндөргө караганда артыкчылыгы менен берилет. Сообу да аябай чоң да. Андан кийин мына ушул айда эмне кылалы? Ушул айда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагындай берешен болгондой, бул айда колду ачыш керек. Албетте садака кылып, жетим жесирлерге көңүл буруп, муктаж адамдарга көңүл буруп жүрүү бул аябай сообу чоң. Пайгамбар саллаллаху айткандай, ким кайсы мусулман, кайсы бир тууган жардам берген болсо, Аллах субхана таалага жардам берет деп атат. Бул жалпы да. Эми ушул нерсени биз Рамазанда колдонгон болсок, берешендикти ачып, ар бир адам колунан келишинче аянбастан ушул айда артыкчылык кылып, садака кылып, туугандарына, садакага, жакшылыкка муктаж болгон өзүнүн туугандарынан, жакындарынан, тааныштарынан баштап, андан алардан ашкан болсо башкаларга берип, кошуна колоң туугандарга, тааныштарга берген болсо, бул аябай чоң сооптуу иш да. Аз болсо да, кичине акча болсо да, тамак менен болобу, акча менен болобу, дене мүчө менен жардам болобу, адам баласы кыскасы бирөөлөргө жардам көрсөтүп, берешендик айында ушул нерсени колдонуп калыш керек да. Бул сообу аябай чоң. Ушуну эстен чыгарбайлы да. Адам баласы мына орозо кармап, зикир кылып, намаз окуп, бара берешендик кылыш керек. Мына ушул нерсенин баарын ушул айда пайдаланып калганга аракет кылыш керек. Айрыкча акыркы 10 күндүктө. Албетте иншалла 10 күндүк жакындап калганда мунун дагы иншалла артыкчылыгын кыскача айтканга аракет кылабыз, бирок бул сабакта жалпы айта кетели. Анан акыркы ушул айта турган чоң бир артыкчылык, мына бул ай Куран айы да. Куран айы элестетип көрсөк, бул орозодон кийинки эле, ошо парз орозодон кийинки артыкчылык бериле турган ибадат Куранга көңүл буруш керек да. Көп окуш керек. Мына буга чейин далай эле какшап айтып келдик, Куран үйрөнөлү, окуйлу аракет. Алхамдулилля. Ким Куран окуп, Куран баштап, арабчаны окуй баштаган болсо, бул чоң берекелүү да. Мейли эркек болобу, аял киши болобу. Ким окубай ушуга чейин үйрөнбөгөн болсо, бул демек чоң жакшылыктан кур калды деген сөз да. Бир чоң жакшылыктан кур калып атат ошо Куран айында. Окуй албай. Эми алхамдулилля, Аллах субхана таала башка жакшылыктарды буйрусун. Садака кылсын, зикир кылып, намаз окуп, бирок ошолордун ичинен мурунку салафы солихиндер артыкчылык берген Куран окуу жакшылыгынан кур калып атат да. Ким алхамдулилля Куранды окуй алган болсо, жок дегенде бир 2-3 жолу бул айда хатым кылыш керек. Бул эң аз дегенде эле. Эң аз дегенде 2-3 жолу. Такыр эле болбой калды дегенде Куран окугандар бир жолу башынан аякка окуп чыгыш керек ошо Рамазан айынын ичинде. Эчтеке болбой калдым, эчтеке кылбадым дегенде. Андан ким көбүрөөк окуйм, дагы көбөйтөм деген болсо, андан 5 бетер жакшы да. Бул айда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Ким буга чейин Куран окубай жүргөн болсо, үйрөнбөй жүргөн болсо, кийинки даярдансын, мына бүгүндөн баштап, азыртадан баштап даярдансын. Мусулман үчүн, айрыкча жаштар үчүн Аллах субхана тааланын ушундай неаматтарынан пайдаланып, бирок дагы эле мусулман болуп туруп, Куран окуганды билбесе, арабчаны үйрөнбөсө, бул өтө чоң айып иш да. Бир адамга, мисалы бир кафырга жолугуп калып, биз анан сен мусулмансың, деп Куран окуганыңды билесиң, мен Куран окуганды дагы үйрөнө элекмин десе, бул чоң айып да, таң калат да ал. Капыр адам сен айтат, сен мусулман болуп кантип өзүңдүн Кураныңды окуганды билбейсиң? Мейлем сен маанисин түшүнбөй эле жок дегенде окуганды кантип билбейсиң деп таң калат да. Ошондуктан ар бир мусулман буга даярданыш керек. Канча жолу айттык мына. Бул жерде отурган бир туугандарыма да айтам, мына угармандарга да айтам да. Мына канчадан бери динди түшүнүп, намаз окуп, динге келип жүргөн адамдар көп. Бирок дагы эле жалкоолуктун айында ушу Куран окуп үйрөнбөй жүрүшөт да. Эми шултуулар көп, ар кандай шултуулар айта берет. Бошоп айтам, анан убактым чыкпай калып атат, анан үйрөткөн иш жок. Үйрөткөн киши деле табылат, убакыт деле чыгат. Убакыт деле көп талап кылынбайт. Күнүнө адам баласы бир жарым саат убакыт бөлсө деле күнүнө ушул. Мейли 15 мүнөт убакыт бөлсө деле бир 2-3 ай, 4 айда Куран окуганды үйрөнүп калат да. Ошондуктан ар бир адам канчалык шылтоо айтпасын, бул өзүнө гана зыян, өзүнө гана артта калат. Ошондуктан мусулмандардын мойнуна болгон милдети бири-бирин эскертип коюп, чыныгы ибадатка кирип, өзү ошо иш жүзүн ашырып, бул ар бир адамдын өзүнүн мойнуна жүктөлөт да. Ошондуктан ар бир мусулман эркек, аял Куран окуганда шар окуп үйрөнүшүбүз керек. Бул биз үчүн аябай чоң уят иш.
Ошондуктан сиздерге айтарым, урматтуу бир туугандар, Куранды окуңуздар. Мына ушул айдан пайдаланып, даярданып, азырдан үйрөнүп, жанталашып, ошо үйрөткөн адамды издеп таап, убакытты бөлүп үйрөнүш керек. Жашообуз үчүн канча жанталашып жүрөбүз ошо. Акча таап алып, башка иш кылалы деп жанталашып жүрөбүз. Бир маанилүү бир конокко барыш керек болгон болсо, бир чакырыкка барыш керек болгон болсо, канчалык жанталашып атабыз. Эрте туруп алып, түн ичинде туруп алып, машинеден калып калбайын, мындан калып калбайын деп, жанагы ибадатыбызга кантип биз көңүл бурбайбыз. Ошон үчүн бул биз үчүн чоң бир милдеттердин бири. Ар бир адам ошол нерсени үйрөтүш керек. Мына сиздерге азыр мен могу жерден окуп берейин. Мурунку салафы салихиндер кантип Рамазан айын тосушкан да. Ибн Ражаб деген чоң алым киши ошол Латаиф ил Маариф деген китебинде айттыр. Мындай деп баяндайт да. Ва кана ба'ду салаф дейт. Кээ бир салафтар дейт да. Бул аябай артыкчылык менен баягы Рамазанда Куран окугандарды айтып атат да. Негизинен жалпы жонунан бардык салаф алдыңкы муун. Салаф деген сөз түшүндүрүп эле жүрбөйм да. Ошо сахаба, аларды ээрчиген табиин, жана табииндер ээрчиген атба табииндерди айтат да. Ошолорду салаф деп коет. Мурункулар, алдыңкылар деген мааниде да. Баары тең эле ушу ибадатка катуу көңүл буруп, жакшы өткөнгө аракет кылышты Рамазан айында, башкасында да. Бирок ошолордун арасынан кээ бирөөсү айырмаланып, ушу Рамазан айын чоң артыкчылык менен өткөрүшкөн да. Мына ошол жөнүндө айтып атат да. Ва кана ба'ду салаф яхтиму фи қиями Рамазан фи кулли салас лаян дейт. Кээ бир салафтар дейт мына. Рамазан айында 3 күндө 3 түндө Куранды бирден окучу дейт. Баштан аяк 3 күндө мындай чындыгы окуп чыгышы дейт. Көрүңүздөрбү? Кээ бир топ ушундай болгон. Ва ба'духум да кээ бирөөсү дейт фи кулли саба 7 күндө бирден окуган дейт. Көрүңүздөрбү? Минхум Катада дейт. Ошолордун 7 күндө бирден окугандарынын ичинен Катада деген чоң алым киши дейт. Жана ошондой ва ба'ду фи кулли ашр дейт. Жана алардын кээ бирөөсү ар бир 10 күндө бирден окуп чыккан дейт. Көрүңүздөрбү? Ама башындагы кээ бир салафтар деген Рамазанда деп, жана 3 күндө окудук деп этип, бул неме да? Кыямда туруп, түнкү намаздарды окутуп, ошо менен хатым кылган, ошол жөнүндө айтып атат да. Кээ бирөөсү 10 күндө дейт. Минхум Абу Ража ал-Утариди да. Андан кийинси ва кана салаф дейт. Ятлуна ал-Кур'ана фи шахр Рамазан фи салат ва гайри дейт. Жана ошондой салафтар дейт. Куранды Рамазан айында намазда дагы жана намаздан тышкары дагы окушу деп атат. Көрүңүздөрбү? Намазга жана биз нафил намаздарды окуп атпайбыз, ошондо дагы окушкан да буларчы, ташташпай. Жана андан намаздан тышкары да окушкан. Кана ласваду якрал Кур'ана. Асват деген чоң алым киши Куранды 2 күндө бир окуп турган дейт Рамазанда. Фи кулли лейлатин мин Рамазан дейт. Көрүңүздөр 2 түндө. Ва кана Нахай яф'алу. Жана ошондо Нахай деген чоң алым яф'алу залика фил ашр авахир минху хассан. Ошо 2 күндө окулат турган Куранды акыркы 10 күндүктө Нахай деген алым, ошо акыркы 10 күндүктө 2 күндө бирден окуп турган дейт. Көрүңүздөрбү? Ва фи бакияти шахр дейт. Башка күндөрдө, башка айларда 3 күндө бирден окуган деп атат. Ва кана Катада яхтиму фи кулли саб'ин даймен. Катада Куранды 7 күн сайын толук окуп турган дейт. Ва фи Рамазан фи кулли саласа. Рамазан айында болсо 3 күндө бирден окуган деп атат. Ва фил ашр ава акыркы 10 күндүктө күн сайын окуган деп атат. Көрүңүздөрбү? Күн сайын Куранды бүтүрүп койгон да. Ва кана ли Шафии дейт. Имам Шафии үчүн дейт Рамазан айында 60 жолу Куран окуу бар эле. Мынтайча айтканда 60 жолу Рамазан айында Куранды хатым кылчу деп атат. Көрүңүздөрбү? 60 жолу. Яқрау фи гайри сала. Намаздан тышкары деп атат. Намазында да окуш, намазында. Ва ан Аби Ханифа. Аби Ханифадан да ушундай риваят келген дейт. Абу Ханифа дагы ушундай кылып окушкан, Алла райым кылсын буларды. Ва кана Катада юдаррис Куран фи шахр Рамазан. Катада Куранды ошо Рамазан айында үйрөтчү эле деп атат. Ва кана Зухри ида дахала Рамазан кала фа иннама хуа тилаватул Куран. Зухри деген чоң алым киши Рамазан айы киргенде бул Курандын айы деп жана тамак бере турган, тамак менен жардам бере турган ай дечи дейт да. Мындайча айтканда ушул нерсеге басым жасаган да. Куран окуп элдерге тамак бергенге. Ибн Абдул Хакам кана Малик ида дахала Рамазан нафара мин кыраат аль-хадис ва мужаласат ахли аль-илм дейт. Ва акбала ала тилавати аль-Куран мин аль-мусхаф дейт. Имам Малик билесиз, 4 мазхабтын экинчиси. Имам Малик дейт. Ибн Абдул Хакам деген киши айтып, Имам Малик Рамазан айы киргенде дейт да. Хадис илимин, хадис окууну таштап дейт. Илим мажилисинен хадис окуганды, жанагы илим талап кылган мажилисти таштап, Куран окуганга киришчү эле деп атат. Элестетип көрүңүздөр. Илим берүүнү токтотуп туруп, анан ушул айда Куран окуганга киришкен деп атат. Ва кала Абдуразак кана Суфьян ат-Саури.
Абдуразак айтып атат, Суфиян ас-Саури, бул дагы баягы Абу Ханифанын учурунда чоң алым да. Ида дахала Рамадан тарака жамил ибадату вакбала. Рамазан киргенде бардык ибадат таштап деген нафил ибадаттар жөнүндө айтып атат да. Акбала аля тилавати Кур'ан. Кур'ан окуганга басым жасаган дейт, ошого киришти деп атат. Көрүңүздөрбү мына? Ушундай акыбалда өткөрүшкөн да мурунку салафтар. Анан Ибн Ражаб бул жерден айтып кетип атат. Мисалы, кээ бир салафтардан келгенде 3 күндөн аз убакытта Кур'ан окубагыла деп келген деп атат да. Кээ бир салафтардан ушинтип келгенде Кур'анды эми ошону түшүндүрүп атат. Мисалы, бул жерде айтып өтпөдүбү, кээ бир алымдар 2 күндө, 1 күндө Кур'анды хатым ал эмне жөндөгөндө? Ал дейт, бул Рамазан айынан же болбосо Рамазанга окшогон убакытка артыкчылык берилген убакыттан тышкары убакыттарда айтылган дейт. Бул Рамазан айы айтылган эмес деп атат да. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليلة التي يطلع فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها فمن غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره дейт. Демек дейт да, мисалы ошо Рамазан айынан башка убакытта албетте биз баягы 3 күндөн аз күндө хатым кылган жакшы эмес деген салафтар сөзү ошого тиешелүү дейт. Биз айтып аткан мына убакытка артыкчылык берген айлар, мисалы Рамазан сыяктуу же болбосо айрыкча жана кадыр түндү издеген түндө дейт. Жана ошондой эле ким мисалы Меккеге барып калган болсо, Меккеде жай орунга артыкчылык берген да, Меккедеги сооп жасалган сооп иштер артыкчылыгын берилет да. Ошо Меккеге барып калган болсо же Рамазан айында болуп калган болсо, анда ушул айларда Куранды көп окуу талап кылынат деп атат да. Мейли 3 күнгө жетпеген убакта да хатым кылса деле ошол боло берет деген маани айтып атат да. Эмне себептен? Анткени бул жерде убакытка дагы жана жай орунга дагы артыкчылык берилген дейт. Ушул убакытка жана жай орунга берилген жакшылыкты пайдаланып калуу максатында дейт да. Мына ушул ойду имам Ахмад жана Исхак жана ошого окшогон башка имамдар карманышкан дейт. Жана биздин алдын ала айтып кеткен мурунку салаф салихиндердин кылган иши ушуну билдирет деп атат да. Көрүңүздөрбү мына? Демек, мурунку салафтар ошо Рамазан айына катуу артыкчылык берип, ушул айда көп Куран окуганга басым жасашкан да. Биз ошолордон эмне үлгү алышыбыз керек. Мына ошондуктан алхамдулилlah ким Куранды шара окуй алган болсо, колунан келишинче көп хатым кылып окуганга аракет кылсын. Мейли нафил таравихте окуйбу, өзүнчө намаздан тышкары окуйбу, иши кылып Куранды көп окуш керек. Айрыкча аял кишилер үйдө болот да, үйдө окушат. Ошо намазга таравихке турганда Куранды окуп, андан тышкары дагы жөнө турганда да Куран окуп, убакытты ушу Куран менен алек болуп өткөргөнгө аракет кылыш керек. Эркектер деле ошондой. Анан суроо келип калды кээ бир адамдар. Ошо Куранды ачып алып окусак болобу депчи, айрыкча Рамазан айында көп окуйбуз да, Куранды ачып алып окуса болот. Мейли китеп менен ачып алабы же телефон менен ачып алабы, иши кылып намазында турганда Куранды көп окуп, андан кийин рүкү саждаларын кылып, ушинтип убакытты тек кетирбей жакшы өткөргөнгө аракет кылыш керек. Андан тышкаркы убакта дагы баскан турган сайын эс алып калганда, отуруп калганда бул кыйынчылык деле жаратпайт. Ачып коюп, мына кичинеден окуй берсек, бир барак болобу, 2 барак болобу, 3 барак болобу отурган жерлерде окуй бериш керек. Кыскасы айтканда, адам баласы ушул айда убактысын текке кетирбеш керек. Бул ай кайталан келбей калышы ыктымал, чоң ыктымал. Ким эмди жылы жетебиз, жетпейбизби, ал эч ким билбейт көргөн Алла Тааладан башка. Ошондуктан мусулман үчүн ушундай жакшы бир ай келгенде, жакшы бир ибадат кылуучу убакыт келгенде текке кетирип коюп өтө бир чоң жоготуу да. Алхамдулилlah биздин жумушубуз деле, ырыскыбыз деле ордунда турат, ал качып кетпейт. Аны деле кылабыз. Мына ушул айда мисалы ким адам бир кандайдыр иш менен көп алек болгон болсо, ошону азайтсын. Мисалы бул айда күнүнө бир 2000 же 3000 тапкан болсо, алхамдулилlah 1000 сом тапса деле, 500 сом тапса деле жетет. Ошол айда жумуштарын же бизнестерин колунан келишинче азайтып, көп убакытын ошол ибадатка бөлсө жакшы. Анча-мынча зарыл жумуштары болгон болсо, үйүнөн чыгып жасап коюп 1 саат 2 сааттын ичинде бүтүрүп коюп ибадатка көңүл бурсун. Мына ошентип ар бир өзүбүздүн нафсибизди, өзүбүздүн каалообузду, убактыбызды жакшы билебиз. Ошого жараша ошонун баарын реттешибиз керек да. Мындай жакшылык колдон чыгарбашыбыз керек. Бири-бирибизди үндөп, ушул чоң сезондон пайдаланып калышыбыз керек. Антпесек жашообуз текке кетип калат. Кыямат күнүндө мына кичинекей бир кыпындай болгон бир жакшы соопко үмүт этип калабыз да. Аллах субхана таала артыкчылык менен берген нерселеринен жакшылап көңүл буруп пайдаланыш керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин, ушу Рамазан айды жакшы тосуп, жакшы ибадаттар менен өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.
Аллах субхана тағала бізге Рамазанды жеткірсін, бізді Рамазанға жеткірсін, жана Рамазанды иншалла қармап қалсақ, Алла тағала қабыл қылсын. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.